Ассаламу алейкум, урматтуу ардактуу кыргызстандык бир туугандарым, жалпыңыздарга Ысык Көл областынан Каракол шаарынан ысык салам. Урматтуу туугандар, бүгүн эл өкүлдөрүнө кайрылып коюуну туура көрүп атам. Өзүңүздөр көчөгө болгондой эле ошол эл өкүлдөрүнүн арасынан эл душмандарына айлангандар да жок эмес экен. Ошолордун арасынан Самый Кожо деген акынбы ким ал өзү, ошого кайрылып коюуну туура көрдүм да. Урматтуу Самый Кожо мырза, сизге айтайын дегеним, мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин сырлары, мындай айтканда, карапайым элдин кызыкчылыгы сиз үчүн бийик турабы же өзүңүздүн каалооңуз бийик турабы? Сиз да Адахан Кимсанбаевичтен, Рита Карасартовадан кем калбаган инсан окшойсуз. Ошондой эле бааладым мен сизди. Ушу баарыңар токтоткулачы, ушул депутаттар. Силер элде болсо анан бизде болот деген сезим силерде мындай ой калган. Бизде болсо анан баары болот деген сезим менен жүрөт экенсиңер, ушундай девиз мененчи. Ал военный балдарда эмне күнөө? Алар военный балдар болгону өзүнө келген тапшырманы гана аткара алат да. Жунуш Алиев, сен кимсиң? Жазып койчу номерин деп. Бер жакта Сарбагышев, Максат Байкем экөөң туруп алып коркутуп турасыңар, Тилекке каршы ошол жерде мен гана жок, мындай көп учурлардачы ушул военный болуп калсам, ошолордун ордунда мен болуп калганда деп эле ушуну өкүнө берем да. Мен силерге башкача да жооп бермекмин ал жактанчы. Жакшы бар дебегенде анан эмне, жаман бар дейби? Ошончо акын экенсиң, ошончо поэттер жазат экенсиң, ыр жазат экенсиң, ошол жакшы бар деп сага эмне, жаман сөз айттыбы? Мунун эмнеси жаман? Коркутуп жөн эле көптүңөр деп. Силер эмне болуп баратасыңар акыркы күндөрү, эл өкүлдөрү? Силерге ушул 7-чи чакырылыштын депутаттарына эл ушунчалык ишендик элек го. Биякта дагы жакшы, ажообуз башында эле туура айткан да. Туугандар, туура тандагыла. Кийин тандасаңар буларга ат кое албай каласыңар. Анткени күнөө өзүңөрдөн болот, уже өзүңөрдүн абийириңер менен шайлайсыңар деген. Мына кайдагы 6-чы чакырылыштын депутаттарынан да өткөн клоундарды шайлап турубуз тилекке каршы. Малиев деген биздин Ысык Көлдөн Жетөгүз районунан чыккан бир депутат дагы бир сөрөй. Элдин баарын уят кылып бүттү. Хиджаб. Не, силердин айта турчу башка сөздөрүңөр жок беле? Урматтуу депутаттар арасында мына мени көргөн деле мен сыйлаган жакшы депутаттар бар. Мындай силер канчалык блогер болбогула, өзүңөрдүн ишиңерди канчалык жакшы аткарбагыла, араңарда бирөө начар чыкса, бардык депутаттарга сөз тиет го. Ичара ынтымакка келбейсиңерби силер, сөздөрдү сүйлөйт десе талдап сүйлөбөйсүңөрбү? Эмне, карапайым эл үчүн мындай көтөрчү маселе жок болуп атабы силерде? Керектүү ойлончу мыйзамдарды силерге көзүңөргө сая мондайынан айтып берип атам го, эмне мыйзамдар керек карапайым эл үчүн деп. Кайдагы туруп алып туруп ким келип өзгөрүш керек дейсиңер, эмне кылаарга ишиңер жокпу? Бул Малиев тууралуу. Уят кылып бүттү бул дагычы. Бул биринчи маселе. Экинчиси жанагы Самый Кожо. Ушунчалык популист болосуңарбы? Мындай сыр деген бар да, Итак эле биздин элибиз болгон соцсетке чыгып атабыз го, Соцсетке чыгып баарын чыгарып атабыз го. Эмне, баарын билгибиз келеби биз? Биз билчү нерселер болот, билбей турчу нерселерибиз болот, Кемпирабад дейсиңер, Кээ бирөө билип деле, билбей деле кыйкырып өкүрүп жанын сайып аткандар бар ошакта. Урматтуу Самый Кожо, ошол жака телефону жок, кирсең 5 мүнөткө ушул элиңдин атынан деле, ошо шайлоочуларың атынан кирип угуп чыксаң эмне болот эле? Аяктан популист болуп тиги өзүңө очко жыйнабай. Сен очко жыйнайм деп ойлодуң, бирок тилекке каршы урматтуу Самый Кожо, сен чыныгы жүзүңдү көрсөтүп элдин каргышына калдың, сен жаман көрүндүгө калдың, мындай сөзгө калдың.
Анын аркасы менен биздин Ысык Көл районунан чыккан Максат Сарбагышев деген байкебиз. Бул байкебиз негизи күчтүү, таза, көп нерсени үмүт кылат элем бул байке менчи. Тилекке каршы кечеги бул Самый Кожо мырза экөө барып алып, жанагы военный балага коркутуп кекеткенден кийин менин көзүмө жаман көрүндү бул бала дагы. Ишенсеңер, эч бир эл өкүлдөрүнө ишенбей калдым. Тирүүчүлүктөн үмүт үзбөө дейт. Дагы да болсо ишиңер алдыга жылып, элди ойлоп кетерсиңер деген дагы деле менде үмүт бар, тилек бар. Бирок токтотсоңор болмок, акыркы күндөрү мындай блогер болгонду ар бир айтып койгон жакшы сөздөрүңөрдүн баарын өзүңөр жөн эле пиарт этип эле чыга бергенден уялбайсыңарбы? Карапайым эл баякта өзүнүн арабасын өздөрү эле сүйрөп жүрөт. Ажообуз менен Камчыбек Кыдышаевич экөө элим жарим деп күн түн тытынып иштеп жүрсө дагы арасында жок эмес, экөөнүн ортосуна бүлүк салып, экөөнүн ортосуна уруштургусу келген күчтөр да жок эмес. Ушул эки адам, Камчыбек Кыдышаевич жана Садыр Нуркожоевич, эки адам ушул мамлекет башчысынан кете турган болсо, биз туңгуйко барабыз. Жоголуп кетишибиз ыктымал. Эки-экиден согуш болуп, Украина бер жакта калат, Сирия бер жакта калат. Эки жаат болуп урушуп согушуп. Элдин тынччылыгын ойлогула. Урматтуулар, депутаттар, тетиги бийлик башында туруп, силер ынтымакка келбесеңер, карапайым эл биз кайда барабыз? Барыңар бири-бириңердин аркаңарды чукулап гана отурасыңар. Очко издеп, мен ушинтип айтып койсом, жакшы көрүнчүдөймүн элге деп. Азыр мөөнөтүңөр бүтө элек жатып, экинчи мөөнөттү ойлонгондорду араңарда жок эмес. Бири-бириңерди тарбиялабайсыңарбы улуу кичүү болуп? Силерге ким коюптур ушундай ар бирөөнүн жаранды коркута бергендей? Өткөндө эки депутаттардын кылыгы тиги. Бизге сүйлөш үчүн биздин жолду басып өт дейт. Ошол жаш балага, канчадасың жашың деп 34 жаштамын десе, басмырлап атат. Бизге жаштарга болгон үлгүңөр ушул болуп атабы силердин? Андан көрө канчалык патриот экенсиңер, Кыргызстан үчүн күйөт экенсиңер. Ар бирөөң тарапташтарыңарды тыйбайсыңарбы? Тетиги Кубаш Адахан Кимсанбаевич сыяктуу окшогондорду мындай ээрчибей. Ар бириңер өзүнчө бир секта болуп алдыңар. Клан болуп алдыңар мындай айтканда. Бул жер ачылат десе деле каршыбыз, тигил жер ачылат десе деле каршыбыз. Баарын билгибиз келет. Кемпирабад бизде калсын, Кемпирабад бизде калсын. Баарыңардан суранып айтып атат, бираз туруп тургула, угасыңар. Ажообуз айтып атат го, мына жакында болот, Камчыбек Кыдышаевич айтып атат, бираз сабыр кылып тургула деп. Жок, жанагы эл душмандары арасында жана Кубаш Адахандын кишилери мына чыгып алып, бир тамчы жер бербейбиз, бир суу жер бербейбиз деп. Адаханыңар биздин каркыраны ордуна коюп койсун алып келип анда, анчалык ошол патриот экен, ошону ээрчигендер. Биздин канча деген пансионаттар өткөн, Төрт көчө, Баткен, баарын коюп койсун ордуна, ошондо гана сүйлөсүн Адаханыңар. Туруп, ошону ээрчигендер, уже кураттыңар силер, тажаттыңар элди бөлүп, жарып. Эмнесиңер деги, силер, эмнесиңер, Токтотсоңор болобу, айланайын, Нуржигит Кадырбеков. Байке, сизди билем мен, илимдүүсүз, билимдүүсүз. Бирок эмнегедир акыркы күндөрү кээ бирки сөздөрүңүздөн сизден дагы мындай упай топтоо жагыңызда чыгып кетпей атат. Сиз ушул депутаттыкка барбай эле койсоңуз болмок. Сизден ушундай кыйын оратор, бир сабак берген бир университет, чоң университеттин чоңу, ректору, директору болсоңуз сизге жарашмак. Бирок тилекке каршы ушул саясаттагы сизди акыркы күндөрү бузмай болду. Ушунчалык бизде мына депутаттардын арасынан мен силерди эң эле мондай баалаганым Медералиев мырза. Ушундай билимдүү инсан. Аны дагы тилекке каршы баарыңар мындай силерде бир система ортурбайбы? Көпчүлүк менен чечип коесуңар добушка салып. Мындай туура айткан инсандарды колдобой турбайсыңарбы? Табакташтарыңар бири-бириңер менен эле бул жагын тияка чоюп, бияка чоюп. Кыскасын айтканда, ар бир келген могу депутаттар силердин жүздөрүңөрдү көрдүк биз. 6-чы чакырылыштын депутаттарынан дагы могу 7-чи чакырылыштын депутаттары иштейлегиңер 2 жыл болбой жатып, ар бирөөңөрдүн кылык жоруңарды көрүп уже уялып да бүттүк, көргүбүз да келбей калды. 6-чы чакырылыштын депутаттары кызыктуураак болчу мындай айтканда. Комедия көргөндө көрүп болсок да кичине көңүлдүүрөөк көрчүбүз алардычы силерге салыштырмалуу. Бири-бириңди чукулап бүттүңөр, бири-бириңди кубалап, жаманчылык эле издөп отурасыңар,
эмне элге керектүү мыйзам жаза албайсыңарбы силер? Жаза албасаңар, эл үчүн иштей албасаңар, кетпейсиңерби анда, мандатыңарды тапшырып туруп, ушунчалык патриот болсоңор, кетпейсиңерби? Мына Ысык Көл областына Алтынбек Сулайманов деген келген. Турдубаевич. Келип иштей албай коюп, жөн кетпей, анда дагы бул бийлик бутуна тургуза албайт, оңдой албайт деген боюнча кетти. Ар бир депутатыңар, ушул бай экенсиңер, миллионер экенсиңер. Силер болгону өзүңөрдүн байлыгыңарды, бизнесиңерди сактаган эле барат экенсиңер го да, бул ачуу чындык да. Болгону силерде помощниктериңер бар, айлап тегеренип кетейиндер. Ошолор жазып коет силер үчүн бардыгын. Силер бүт бүгүн эмне тема болот, эмнеде сүйлөшүңөр керек. Чыгып туруп эле ошону окуп берип койгондун эмнеси кыйын силерге? Мындай башты деле иштетсе болот да, аяктан 5 класстын окуусун алып барса да силердин ордуңарга силерге караганда тыңыраак иштемек да. Патриот болбойсуңарбы кичине? Ушул бизге окшогон карапайым элден акыл насаат, жанагындай сөгүп сагуу укканча андан көрө тарыхта калам деп иштебейсиңерби? Мо байып кетсеңер, ушунчалык канчалык 5 этаж сарай салсаңар дагы, ушундай үйлөрдү алып, маадымектүү вертолет, самолет алсаңар да, акыры бир күн келет го, өлчү заман келет го. Эмне мынча акчанын кулу болдуңар? Эмне мынча эле байлыкты самап калдыңар? Элди ойлоп тарыхта калсаңар болобу? Илгерки аталарыбыздай окшоп, Исхак Разаков аталарыбыздай болсоңор болбойт беле? Тарыхта калабыз деген бирөөң жоксуңар. Мен эртең кетип калышым ыктымал, могул жерден жеп калайын, чукуп калайын деген эле силерде ой менен жүрөсүңөр. Болбоду ушул жаркыраган ушундай кооз мекенибиз, мамлекетибизди, ушунчалык кооз жерлерибизди сактап, ынтымакка чакырып, позитивке келсек болбойбу? 30 миллион калкы бар, мисалы, Өзбекстан эли деле мына кандай гана өркүндө өсүп атат, жаман болсо дагы. Кандай гана өсүп атат. Биз болсок болбойбу, урматтуулар? Силер тоноп жеп, силер эле байып берип, карапайым элдин балдарын баары мигрант болуп кетип, ушинтип жүрө беребизби? Биз силердин оюңарга койсок, карапайым эл көтөрүлбөш керек экен. Баягы эле караңгы боюнча калып эле, силерге баш ийип эле калган. Силер болсо ачкеңерди тагынган, жанагы машинаңарды айдаган, ушинтип эле айлыгыңарды алып коюп, ушинтип жүргөн экен да силердикичи, кыскасычы. Токтотпойсуңарбы? Мына ажообуз келип күн түн иштеп атат, алын деле уже акыркы күндөр настроениясын түшүрөбүз да, урматтуулар. Тигиндей кылайын десе деле элдин арасынан дагы жамандар чыкпай койбойт эмес экен, чыгат экен. Макул бир күн чыгып, экинчи күнү акчага сатылгандар чыгат экен. Мыйзамды иштетейин десе, тикенектей, чыканактай, кенедей, 25-те анан Курманжан датка энебизмин дегендер да чок эмес экен арасында. Ажообуз деле чарчайт да, ал кишиде деле нерв бар да. Анын да үй бүлөсү бар, небереси менен отуруп сүйлөшкүсү келет, бирок элим жеримде башын сайып иштеп атса дагы тиги көрө албайсыңар, ошону дагы колдоп койбойсуңар, айланайындар. Могу анчалык патриот болсоңорчу, урматтуулар. Тиги Малиев, Салиев, угуп койгулачы менин сөзүмдү. Патриот болсоңор, ушул мыйзамды ойлоп чыккылачы, могу өзүңөрдүн мандатыңарды, кол тийбестигиңерди алдырткылачы. Тиги хиджапты эмне кыласыңардын? Атаңардын башы барбы ал хиджапка тийишип? Ысык Көл эли деген капырлардын эмес эмес, Ысык Көл областы. Капырлар жашабайт ал жакта. Өзү санап кеткендей, Малиев санагандай, Жетөгүз, Каракол, Тоң району деп кетти. Капырлар жашабайт, мусулмандар жашайт ал жерде. Хиджапка каршы чыгабыз дебей, өзүңөрдүн кол тийбестигибизди келгиле алдыртып салабыз. Эгерде биз да мыйзам буза турган болсок, ушул мыйзамдын алдында жооп берип, камакка алынып, же болбосо мандатыбызды тапшырып кетебиз дегенди ойлоп чыккылачы, айланайындар. Кылаарга иштериңер жок болсо, мен силерге санап бердим эмне кылыш керек экенин. Санадым го четинен. Мына карапайым элдерибиз, дыйкандарыбыз, мисалы, бул силердин эл өкүлдөрүнүн арасында да бир министр бар, биздин ушул эле Ысык Көл областынан, Ак Суу районунан чыккан айыл чарба министри деген бир балекет бар биздечи, бизнесмен бар. Мына ошолго деле айтпайсыңарбы, айланайындар, мына элдер, карапайым эл, мына күн түн башын сайып пойлада жүрүшөт. Картошка, жыйын терин ушу менен жамбагат экенбиз.
План койсо болбойбу? Бул жылкыга ушунча тонн гектар айдасак, ушунча чыгып берсе, биз ушак менен келишим түздүк, ушул жерлерге кетет мына картошкалар. Мончадан болот деп мындай план курса болбойт беле. Малдын баасы тиги. Мына кредит катары тиги Россиядан келген укмуш үрөндө алып келип берди. Укмуш үрөнүн эми эл албай атат, же тегирмен албайт, же сатып алуучулар албайт. Ал Россиянын малга өрчү бир эмес экен, бирдеме жетишпейт экен ошол орундачы. Силер мындай элди ойлойсуңарбы, же кимди ойлойсуңар? Айланайындар, камераларыңарды таштагылачы баарыңар, иштеп койгулачы эл үчүн, ушу шайлагандан кийин силерди. Ажоону колдоп күч кубат бергилечи ага, ынтымакка келгилечи ичара. Бул Самый Кожо жана НПОшниктерден айырмасы деле жок турбайбы? Мунунчу туруп алып тур. Кеттик анда биз деп жаман катынча коркутчу. Кете бер, бирөө эле кетип калсаң гана ошол. Көрөсүңөр анан дегени кыйын экенсиңер. Силерге айтып коеюн, силер да көрөсүңөр. Эртеңки келерки жазга окшоп силердин да бир учуруңар келер, кайра бир элди тегеректеп тиги микрофонуңарды тиги сүйлөткүч эмелериңерди алып алчу күн келет. Ошондо туугандар, биз да ойлонолу. Мына азыр булар кандай кылып атат, биз да шылдыңдайлы. Туугандар, ойлонолу, болдугула, өнүгөлү, өсөлү. Эмне эле болуп баратабыз билбейм. Ажоону мисалы иштеп атат, мурункудай иштебей койсо мейли эле. Бир коргоо, ажоону коргоо деген мисалы хан да ал, хан, Амир сапка баш ийиш керек деген бар. Ошого бир мыйзам ойлоп чыккыла, айланайындар, жана чегинен чыгып теңиш болуп алгандардын баары тең камалсын деп. Биздин ажоо просто айкөл адамда баарыңарды кечирип келатат. Баарыңарды шанс берип көрдү. Шанс да берип көрдү. Жанын тытып, мен могул жерде кыйратмакмын дегендердин баарына деле иш берди го. Кана кимиңер кыйраттыңар? Бир күндө 4 министрден кетип атат, Эгерде бир сыйкырчы маңдайыман чыгып туруп, ушу президент болосуң Кыргызстанга десе, жок демекмин мен. Анткени ажообузду ойноп аткандай эле көрүшөт, айланайындар, Ушактап күн сайын биринчиден интрига, экинчиден ушак, үчүнчүдөн же көчөгө нормально эс ала албасаң, же бир элементарный жайлоого жалгыз барып келе албасаң, торговый центр кыдыра албасаң, же келинчегиң жанында оң жүрө албасаң, неберең жыттай албасаң, аны деле жашоосу оор да, Кичине бир мыйзам ойлосоңор болобу, айланайындар, ушуга мындай ажоого тең туш болуп алгандарды бир камагыла, чектен чыккандарды каматкыла, жашына карабагыла деп ошол кенедей тикенектей чыканактайдын баары тең азыр телефон менен бүлүк салыктын баарын ошолор салып атат. Келгиле андан көрө эл өкүлдөрү, биз активисттер ар дайым даярбыз жардам бергени, карапайым эл колдогонго даярбыз, биз кечиримдүүбүз. Андан көрө ынтымакка келгилечи, бир суранайын силерден. Келгиле өнүктүрөлчү ушул мекенибизди, өстүрөлчү. Баягы устазыбыз, сүйүктүү биздин устазыбыз, чубагачыбыз айткандай. Макул, бизге 40% калса да 60 өтсө дагы чек араны тактап коюш керек деген сөз бар го. Ато жылып отуруп, канча деген эме калат депчи. Жерибизден айрылып калабыз деген бар. Ушул чек араларыбызды тактап алалчы, айланайындар, Тегеренип кетейиндер, суранайын силерден, ынтымакка келелчи. Ажообуз менен Камчы Кыдышаевич экөөнө дем күч берип, силер дагы эл менен эл болуп сүйлөшүп, анчалык проблема уккуңар келсе, каякта эмне көйгөй бар экенин билгиңер келсе, мага эле жазып коюп тургулачы, мен силерге папка алып берип турам, элдин көйгөйлөрүн, маякта нааразычылыктар эмнеден чыгып аткандан өйдө алып барып берем, эмне кландар иштеп атканын, больницаларда эмне деген акча алып, эмне деген коррупциялар болуп атканын, төрөткөндө канчадан алып аткандарын, окуу жайга киргиз үчүн эмне кылып аткандарын баарын папкасы менен, факт далили менен алып барып берейинчи силерге. Анчалык мондай эл үчүн иштей турган иштегиңер келсе, бекер эле силерге, акча да кереги жок мага. Бала кезимден бери өзүм таап көнгөм, өзүм табам мен буюрса, иншалла. Бирөөнөн бир нерсе үмүт кылбайм мен. Адамга бир нерсе үмүт кылбаш керек. Мына адамга үмүт кылып алып, Аллага үмүт кылбастан, Алланы унутуп, адамга үмүт кылып, өзүнүн кылган жакшылыгын акчага баалагандар мына азыр оппозицияда кээ бирөө да чыгып жүрүшөт. Бизди Садыр Кожоевич карабай койду, бизге муну бербей койду, үй бербей койду, жумушка киргизбей койду дегендерчи. Кээ бирки тупойлор да жок эмес ушундай оппозицияга чыгып алып, мына мен колдодум эле, коргодум эле,
Мен ушинттим эле. Анан эми мага эчтеке жок, бул оңдобойт, кыйратпайт деген дагы инсандарыбыз жок эмес чыгып атат. Мыйзам бузгандардын бардыгын камаш керек. Керек болсо мени даже билбейм кимдин ага. Анан урматтуу эл журт, силерден сөзүмдүн акырында айтып суранып кетейин силерден. Улам бир коррупционерлердин баарына эле мына могу эле министр, билим берүү министри кармалды жакында. Ой, дагы эми клан пайда болду да, ал жолго барбайт болчу, подстава, эми аны колдоп боштондук дегендер да жок эмес болуп атат. Айланайындар, ал жакшы киши болчу, көзү сонун болчу, баягы күнү эле кезиккенбиз, чай ичкенбиз дегенди токтотолчу, айланайындар. Ошол ким урдаган болсо ошону эң акыркы последний конченый адам көрүш керек да. Мисалы, силердин биздин келечекте уурдады го ушулар 30 жылдан бери. Жүрдүк го тентип. Дагы деле уурдап атат, эми ошону биз дагы деле кечиримдиккө салып, сонун адам, жакшы адам дебейчи. Элдер, ойлонолчу биз дагы. Жылкы мүнөз болбойлучу, ким жакшы сүйлөсө ээрчибей ошону. Канча деген айлыктар, жолдор жасалып атат, айлык майналар көтөрүлүп атат. Пограндар, мисалы, мен өзүм погранда служба калгам, формабыз эптеп эле болчу, айланайын. Эптеп эле жүрчүбүз, мондай иттин паёгу көбүрөөк болчу, мисалы жана армиядагы иттердин положенный жегени солдаттыкынан көбүрөөк болчу, айланайын. Мына ажообуз келип кичине мондай техникаларды алып, военныйларга көз жүгүртүп, мына көңүл бурган үчүн мына тажик тарап эчтеке кыла албай атат го. Ошол себеп менен туугандар, Камчы Кыдышевич менен Садыр Кожоевич экөөнү ушактап, жамандап экөөнү уруштургусу келгендерге ишенбей, атаңдын гана башы дейилчи мындан кийин. Мени да чыгат, аз карап турсуңар азыр. Мына өткөндө Ата Мекен партиясын колдогон бир алкаш бар экен. Нургазы бирдеме деген. Мына мени жамандап чыгып атат. Чыга берсин мени, мейли. Кээ бирөө айтып атат, канча деген айтып атат. Ой, сени абайла, сени атып кетет, өлтүрүп кетет. Урматтуулар, Аллах Таалам эгерде каалабаса бактан жалбырак жерге түшпөйт дейт. Мени канчасы өлтүрөм деп келсе дагы, мен чындык тарапта жүрөмбү, чындыкты айтып атамбы? Значит, Аллах Таалам мени колдосо, мени эч ким мени өлтүрө албайт дагы. Мейли өлтүрсө да макулмун, бирок чындыкты айтып өтөм да. Бул Аллага да жагымдуу иш. Бирок менин суранганым ушу силерден ынтымакка келеличи туугандар, ынтымакка бололчу. Токтотолчу, айланайын жумурткадан кыр издегенди. Ушу Самый Кожо, Кубашка окшогон баары жоголсо болот эле ушу коомчулуктан. Эми айла жок. Дагы деле мен көнүп калган сөзүм, кой аксагы менен 100. Чыдашыбыз керек. Шайлап берген өзүбүзбүз. Малиевке окшогон тупойлордун баарын тең. Курат ушулар, туугандар, айтпаса адамдын жанын кашайтат болду. Ошол, урматтууларым, Каракол шаарындамын, жүрөм жакшы эле. Дыйкандар менен кезигип атам, анча-мынчасы келип, ушундай мени ойлошот. Ажон менен прямой сүйлөшүп жанында жүрөт деп. Жок. Ушундай чындыгыбыз бар эле, акыйкаттуулук издеп жүрдүк эле депчи. Депутаттар, силерге карагандачы, ошолор акыйкаттуулукту издеп кээ бир инсандар мага келет. Ойлогон ойду гана кыстаган турмуш жеңет, колуман келсе гана күн-түн чуркап иштеп бермекмин. Ушу силерде бар нерсе көрсөм менде жок экен, бул да Алланын буйругу, ошого да шүгүр. Эми силерди ынтымакка эле чакырам. Эл журтубузду ынтымакка чакырам. Кудайдан тиленгеним эл жерибизде тынччылык, токчулук болсун. Ошол, ассаламу алейкумдар. Ажообузга ден соолук болсун, Камчы Кыдышевич экөөнү.